Дыйкан сенасын көтөрүп атат. Ортодо терек күпчүктөр эч кандай роль ойнободу бу жерде. Жерде бүт бирөзгө 100 сом кошо албайсың да. Саткан адам деле жин эмес, алган адам деле жин эмес. Бүт эсептер чечилген. Чөптүн баасы акыркы учурлары кымбаттап кеткен. Тоют алайын деп келген кардарлар баасы жогору экен деп кайра кайтып жатышат. Ал эми мындан дагы кымбаттап кетпесин деп акчасына карабай алгандар да бар. Кээделери жакшы, кээделери начар да. Кайсы ким айтат эми. Чын айтканда актап айтыла калышы мүмкүн. Ал койдор арзан, малдар арзан болсо, койдор арзан болсо, анан чөң кымбат болсо, ошо койгон сатып алмашып алышы деп бизден койго бир пес жок. Өзү быйыл эми Канчаны алайын дедиңиз эле? Канчаны алайын дедиңиз эле? Канча? 200 алайын. Былтырлар ушундай болдубу? Жок, болгон эмес. Бу биринчи жолу. 2011-жыл болгон, бир 500га чыккан. 500-600 болду, ошондой болду. Азырда кымбаттап кетти. Азырда өтө кымбат. 400 сомго чөп алып атсан жакшы эмес. Учурда саман чөп 250 сомдон, жөнөкөй чөп болсо 300 сом, ал эми беде чөп болсо 400 сомго чейин сатылууда. Чөптүн кескин кымбаттаганын сатуучулар дыйкандар кымбаттатып жатат дейт. Ага күйүүчү майдын баасынын жогорулашы да себеп болгонун дешет. Дыйкандар 300 атат. О, полияда 300 дейт. Төрт десем көтөрбөй дейт. 370. 20-30 сомго кошту атат. Расход 1000 сомго жүктөйт. 1000 сомго бензин кетет. Силне пул үчүн. Оны якта ачыда саманды эме деп атат. 250 дейт. О, тоонун башында. Жүктөп бербейм, өзүңөр жүктөп эле. 250 дейт. А берде 280. 30 сом коло кошту атат. Кече маңыз олак коет. О, алмалууда. 100 сатам дейт. Өзү жүктөп кет дейт. Чөптүч. Адырда о, аяка 40 литр бензин кетет. 40 литр бензинден канча болот? 40 литр бензин 2000 сом болот. 2000 сом. Ада балдар бар экен. 1000 сомго жүктөйт экен. 3000 сом. 3000 сом расход. Аны мен ичип алганда үстүнө сатам дейт. Сата албайм деп койдум. Жалал Абад облустук бийлиги болсо кыш мезгилинде тоют маселеси жаралбайт деп билдирди. Негизги тоют облус аймагынан жыйналат. 30% Чүй облусунан алынып келинет. Учурда облуста 45% тоют камдалган. Негизи кургакчылык болгондугуна байланыштуу бул биздин эле Жалал Абад облусунда эмес, бүтүндөй республикада, кошуна республикаларда чөптүн аздыгына байланыштуу кымбаттады. Андан сырткары малдын саны өскөн, бул боюнча баарыңыздар кабардарсыздар. Бизде малдын негизи Жалал Абад областында тоют өзүбүзгө жетишерлик деңгээлде бар десек болот. Где-то 20-30% бизде чүйдөн ташылып келген жылда эле саман, беде пресс асман чүйдөн 30-20-30% ташылып келген. Калган чөп, кесек тоют, беде пресс, силос мындай айтканда макапая. Биздин өзүнүн Жалал Абад облусунда жетишерлик бар. Малдын саны көбөйгөндүгүнө байланыштуу тоютту керектөөчүлөр да көбөйгөн. Жалал Абад облус аймагында бодо малдын саны 351.223, кой эчки болсо 1.344.506 жана 84.189 жылкы бар. Буларга жалпы 820.368 тонна тоют керектелет. Тоют кымбаттап, малдын баасы да арзандап кеткендиги байкалган. Деге менен базарларда эттин баасы 600 сомго чейин чыгууда. Мындан улам тургундар мындай башаламандыкка адистер тезинен көзөмөл жүргүзүшү керектигин талап кылышууда. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.